Adal mehnat менен өтөп берген ак кызматыгыңыз, эрдигиңиз, акылман көрөгөчтүгүңүз үчүн сиз Кыргыз Республикасынын баатыры, эң жогорку артыкчылык даражасы Ак Шумкар өзгөчө белгисине татыктуусуз. Сизге элибиздин атынан чоң сыймык менен тапшырам деген үмүттөмүн. Президенттик кызматка киришкенден кийин биринчи жарлыгым ушул жарлык болот. Урматтуу агайын туугандар. Кыргызстандагы саясий кырдаал коомчулуктун көпчүлүк катмарын кооптонууга сала баштаганы айтылууда. Айрым талдоочулар экс-президент менен азыркы ажоонун ортосундагы жагдайды радикалдашуу деңгээлине жеткенин эскертишет. Мындай мүнөздөгү саясаттын арты ары кооптуу да, ары өлкө үчүн зыяндуу болушу толук мүмкүндүгү белгиленет. Кымбаттуу кыргызстандыктар, президенттик кызматка талапкерлигимди көрсөткөн, мени алдыга сүрөгөн партиялаштарыма, үзөңгүлөштөрүмө ыраазычылык билдирем. Элиме ак ниет кызмат кылуу тилегимди колдогон Кыргызстан социал-демократиялык партиясына ыраазымын. Ортосундагы күрөш бул радикалдашып калды да. Булар да биздин коомубуз үчүн, жалпы эле мамлекет үчүн чоң зыян болуп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн мындай ишти өтө этияттык менен, өтө дыкаттык менен туура чечим чыгарбаса болбойт. Кайсыл бийлик болбосун. Ал эми жогорку кеңеш болсо бул араздашууда негизинен учурдагы президенттин позициясын колдогон болуп, чындыгында болсо жөн гана убактылуу пайдаланылып жаткан курал болуп турганы айтылат. Эл атынан анан дагы чын жүрөктөн адилеттүүлүк үчүн күрөш кылып жаткандай көрүнүш берүүгө жан өрөгөн мандат ээлеринин бул аракеттеринин да акыр аягы өлкөнү алга эмес, артка жылышын шарттап жатканы эскертилет. Бүт бар бул күлкү, шоу болуп калып атат да. Анан эми ушундай парламент турганда ошондой элдин көйгөйү, негизги маселе кандай чечилишин элдин баары эле билип калды. Негизги маселелер бул парламент турганда чындыгында каралбайт да, чечилбейт дагы да. Парламенттик бийликтебиз, президенттик бийликтебиз, баары бир президенттин ишараты менен көпчүлүк учурда болот да. Эми бүгүнкү акыркы мезгилдерде ошол парламенттин иш жайы, иш жөнү жалаң ошол экс-президенттин маселеси болуп калды. Мамлекетте чечилиши керек болгон толгон токой көйгөйлөр турган чакта негизги максаты катары оппозициялык маанайдагы тараптар менен күрөшүүнү көздөгөн бийликтин учурдагы аракеттери аргасыздык катары да сыпатталат. Болбосо мамлекетти башкарууну колго алган соң алга жылууга, элдин социалдык экономикалык шартын жакшыртууга болгон күчтү жумшоого кантип болбосун. Саясий чыңалууну токтотуп, багытты ушу мамлекеттик өнүктүрүүгө жумшаса жакшы болот эле. Эми арасында карап турсак, мына бийликтин калган бутактары дагы ой кокуй бүгүн ой эмне болуп кетет эми деп азыр тиги неменин багыттын баардыгы эле өкөө болуп калды да. Өлкө аймагында болсо ар кандай деңгээлдеги көйгөйлөргө байланыштуу нараазычылыктар да байма-бай орун алууда. Баткендеги чек ара маселеси кайрадан чыр-чатактын келип чыгышын шарттаса, Сокулук жергесинде жер казууга байланыштуу жергиликтүүлөрдөн каршылык акциясы орун алды. Бийлик тарап, анын ичинде өкмөт менен парламентта мындай көрүнүштөргө оппозиция менен күрөшкөндөй ыкчамдуулугун, чечкиндүүлүгүн көрсөтө албаганы сындалат. Каршы чыкканда ошого күч органдарын чакырышып, барын ошо жерден чыккан айылдын патриоттор десек жаңылбайбыз. Булардын баарын кармап кетишти. Эми булардын оюнда ошо коркутуп, үркүтүп, карьерди иштетип, өздөрүнүн кызыкчылыгына акчаларын чыгарып, дальше кетишет. Андан башка эчтеке болбойт. Карапайым эл арасында болсо, экс-президент менен учурдагы президенттин ортосундагы терс маанайдын өлкө үчүн кереги бар же жоктугуна байланыштуу эки ача пикирлер бар. Бири Атамбаевдин оппозициялык мүнөздөгү аракеттерин туура көрсө, башкалар үчүн мындай таарыныч кооптонууну гана пайда кылып отурат. Проблеманы көбөйтпөй эле жакшынакай келишим менен келишип иштесе болор эт да, менин оюмда. Анан зыяндан башка пайдасы жок да кыскасы. Өкөнүн тиреши эми нестабилизацияга алып келет, элди бөлүп жибергенге алып келет. Анан ошондой болсо экономикалык өсүш каяктан болот? Чоң жоготууга учурайбыз да, бул эми жакшылыкка апарбайт кыргыз элин.
Bir uç Kırgız eli 6 milyon biraz açtı okşayt 6 milyon Kırgız el. Hem oşa 2 yanan 3'kö 4'kö bölünüp tursak biri Atambayev'e gidet, biri Biyak'a gidet, biri orta jolda kalat, biri dağı bir neytral avalda kalıp kalgan uçurup olup kalat. Oşol jaktara öte jamан. Азыр эми көрбөсүңөр жарылуу чынында коркунуч болуп атат азыркы элдер мындай өзүнчө сезип билгизбеген. Экс-президент менен немен тиреши эмес, оппозиция керек. Азыркы Жээнбековго эң күчтүү оппозиция Атамбаев. Анын дагы күнөөсү бар, бирок андан башка реальный оппозиция жок да. Жөм тирешүүсү мындай мыйзам чегинде мушташ эмес. Боксерский рингде эмес, мындай мыйзам талашында чечиш керек. Андай күнөө бири-бири себеби оппозиция болбосо аны жаратыш керек деп айтып атпайбы? Өнүккөн мамлекеттер оппозицияны жаратыш керек. А bizden de пока парламент оппозиция боло албайт. Өкмөт болсо баягы пожарный бирок кыйкырса бошотуп коет экен, болсо карап турат экен. Ал ортодо Алмазбек Атамбаевдин уулу Сейтек Атамбаев өзүнүн Facebook баракчасында төмөнкүдөй пикирин жазып чыкты. Мен Сооронбай Шариповичти 1995 жылдан бери тааныйм. Ошол жылы атам Эко жогорку кеңештин депутаты болуп, калың журт тараптан шайланып келишкен. Мен анда мектепти аяктап, көп достордон башым чыкпай жүргөн убак эле. Атам менен Сооронбай Шариповичтин достугун чын дилимден суктанар элем. Бири-бирине болгон мамиле башкача болчу. Бул тема достук жана азыркы абал тууралуу кененирээк өзүнчө жазам. Азыр болсо Сооронбай Шариповичтин болгон мүнөзү тууралуу жазгым келди. Жөнөкөй, көп сүйлөбөгөн, ар бир сөздү жерден алган адам катары билем. Саясатка биз аралашпасак дагы ар кандай кыйын күндөрдү чогуу өткөрдүк. Ишенсеңер саясатчынын үй бүлөсү болуу өтө кыйын. Ошол кыйын күндөрдө да бири-бирине жөлөк таяк болуп, саясаттын ысыгына жана суугуна бирдей туруштук берип келишти. Сооронбай Шарипович ошол мезгилде дагы өтө сабырдуу болчу. Азыр деле ушундай. Акыркы жолугушуубузда Сооронбай Шарипович мага эки бир тууган, эки дос таарынышса дагы бул жагдай үй бүлөлүк мамилеге таасирин тийгизбеш керек деп айткан эсимде. Алмаз Шаршенович Жээнбеков менен чын дилинен дос болгон. Айттың, бирок Жээнбеков арам ойлоп жүргөн тура. Чоң саясатта эч качан дос деген болбойт. Болгону жеке кызыкчылык гана болот. Ал эми жогорку кеңеш болсо экс-президент Алмазбек Атамбаевдин президенттик жылдарындагы мыйзам бузууларды талдап, аны жоопкерчиликке тартууну көздөгөн аракеттерин улантууда. Бирок негедир анда экс-президенттен башка, мисалы жогорку кеңештин, спикерлердин жана өкмөт башчыларынын жоопкерчилиги тууралуу сөз болбой жатканын айрым депутаттар сындап чыгышкан. Ушул 6 жыл мамлекетти башкарганда бир гана Атамбаев жалгыз иштеген эмес. Атамбаевдин башкаруусунда азыр ортого чыгып сүйлөбөгөндөр, ушул палатада отургандардын бардыгыбыз бийликте турганбыз. Аны моюнга алышыбыз керек. Ошол убакта кандай коррупциялык схема болобу, ошол убакта кандай мыйзам бузуулар болобу, ошону бардыгыбыз чогуу аткарганбыз. Себеби дегенде ошо бийликте турган убакта, ошол убакта эмне үчүн ушундай нерсени көтөрүп айткан эмеспиз? Азыр эми бийликте түшкөндөн кийин ошол убакта мына азыр элдин баары билип турат, коомчулук көрүп турат. Атамбаевдин төбөлөгүндөгү адамдар азыр бүгүнкү күнү башкача сүйлөп атат. Ошол убакта Атамбаевди төрөктүп алып бизди жолотпой аткандар азыр башкача сүйлөп атат. Бул мырза адамдарга такыр жарышпайт. Мындай кылганча, мен ошондуктан айткым келет. Эгерде биз Атамбаевдин убагында мыйзам бузулган болчу болсо, коррупциялык ишмерлик кеткен болчу болсо, анда биз ушул палатада отуруп, бардыгыбыз депутат болуп, комитеттен чечим кабыл алып бергенбиз, жогорку кеңештен мыйзам кабыл алып бергенбиз, ошого кол көтөргөнбүз, анда бардыгыбыз бирдей жооп беришибиз керек. Эмне үчүн жоопкерчиликти бир адам тартыш керек? Бардыгы бирдей тартыш керек. Ошондон мен айткым келет, давайте ортого келип алып бир адамга калагандын кереги жок. Жаткан адам тепкилегендиктен бардыгыбыз чындап жигитчилик болчу болсо, бардык мыйзамды бирдей тарталы.